Оғанстандын талиптер башкарган өкмөтү аялдардын университеттерде окуусуна тыюу салганына кыз келиндер каршылык көрсөтүп, жүрүштөргө чыгып жатышат. Алар дептерлерин өрттөп, китептерин жерге көмүп нааразылыгын билдирүүдө. Азыр Оғанстанда билим алуу тарых болуп калды. Баардык кыялдарымды ушул китептер менен кошо көмүп жатам. Мындай нааразылыктар бейөкмөт уюмдарда иштеген кыз келиндердин исламдык дресс-код эрежесин сактабаганы үчүн жумушка чыгуусун чектегенде тутанды. Максат тилектери талкаланып жатканын кыздар ыр менен айтып атышат. Айрым ооган аялдар талиптердин жетекчилерин сүрөттөрүн өрттөдү. Аларга Кабул университетинин эркек мугалимдери да колдоо көрсөтүп, дипломдорун жок кылышты. Кыздарды университетке же мектепке киргизбей койсо, мен мугалимдикти таштап, башка кесипти аркалайм. Кабул университетинин дагы бир профессору Исмаил Машал телеканалдардын биринде сүйлөп атып, нааразылык иретинде дипломун тытып салды. Бүгүнкү күндө кыз келиндер, аялдар билим ала албай жатканы мен үчүн кабыл алынгыс нерсе. Мына караңыздар, мен дипломдорумдун түп нускасын тытып жатам. 25 декабрда Оғанстандын Нангархар провинциясында айрым эркек студенттер жаңы чектөөлөргө каршы экзамендерге кирүүдөн баш тартты. Ошол эле күнү Кандагар шаарында нааразылык акциясына чыккан студенттерди талиптер ок атып тараткан айтылууда. Ал эми Герат шаарында акцияга чыккан кыз келиндерге күч түзүмдөрү суу чачты. Ал арада талип өкмөтү эл аралык уюмдардын айыптоолорун четке кагып, башкаруу шарият эрежелери менен жүрөөрүн билдирди. Алар бизге санкция салса да, атомдук бомба таштаса да, дагы бир согуш жарыяласа да, биз диний мыйзамдарыбызды аткарабыз. Талиптердин өкмөтү 24 декабрда исламдык дресс-код эрежесинен улам бейөкмөт уюмдарда иштеген кыз келиндерди жумушка чыкпоого буйрук берген. Талиптердин жаңы эрежеси миллиондогон адам бейөкмөт уюмдар аркылуу эл аралык донорлордон келген гуманитардык жардамга көз каранды болуп турган учурга туш келди. Ал эми жаңы эрежеге макул болбогон бир катар чет элдик гуманитардык уюмдар Оғанстандагы ишмердигин токтотконун жарыялашты. Буга чейин Бириккен Улуттар уюмунун Коопсуздук кеңеши Оғанстандагы талиптердин бийлигин аялдардын укуктарын сактоого чакырып, кыз келиндердин университеттерде билим алышына жана гуманитардык жардам топторунда иштешине тыюу салынганын айыптаган эле.